18 milyon emес 18 сомду жеген акысы жок. Тандаган фирмалардын баары Кудайдан жол ачкан фирмалар. Же иштебейт. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 100% такталганы баарыбызга маалым. Бирок чек арага жакын аймактарда жашаган жарандардын чечилбей келген көйгөйлөрү дагы деле арбын. Фергана өрөөнүнө жайгашкан бир айыл бизге өткөн. Каражантак деген айыл. Ошол айылдын азыр эми иче турган суусу аябай чоң проблема болуп атат. Кадамжа шаарына кирген. Ал шаардан 14 чакырым алыста жайгашкан. Ошо жашоочулары мага кайрылган экен. Ушул суу маселесин чечип бериңиз деп. Ошону азыр өкмөткө айттым. Мындай буюрса ушул маселени чечип бериш керек. 14 чакырым чоң деле аралык эмес, бирок ошол жерде жашаган 950 адам суу ичип калат эле да. Учурда өлкө боюнча орточо эмгек акы 40 000 сом деп айтылууда. Ал эми агартуучулар менен ак халатчандардын маянасы 25 000 сомдун тегерегинде. Мындай шартта аларга ипотекалык үй алууга башкача механизмдерди иштеп чыгуу зарылчылыгы жаралууда. Булардан сураныш келип атат мага. Бизди мындай бир өзүнчө кезек болсо мугалим менен врачтарга же балким бир кезексиз болсо деп ошол Алмаз Аңгужанович мамлекеттик ипотекалык компанияга биз сунуш беребиз. Мугалим менен врачтарды өзгөчө бир кезек менен карасын. Билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруу менен бул жааттагы жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү керек. Батму бул тиги Баткен мамлекеттик университети. Студенттер төлөгөн акчаны, контракттын акчасын кымырып алуу иши. Эми Баткен башынан Баткен облусу ушундай бир тогол күндөрдү башыбыздан өткөрдүк да. Опурталдуу, кооптуу күндөрдү, согуштуу күндөрдү башыбыздан өткөргөн Баткендин элинин ушул тишинин кирин соруп контракттын эсебин төлөп аткан жерде бул 18 миллиондой акчаны жеп койгонго ошол университеттин жетекчисинин кандай акысы бар? 18 миллион эмес 18 сомду жеген акысы жок. Ошондой ректорду бир күн койбой жумуштан алышыңар керек эле да. Жай мезгили жакындап, туристтик сезон башталуу алдында турат. Өлкөнүн беделин көтөрүп, эс алуучулардын агымын көбөйтүү, жергиликтүү бизнеске пайда алып келүү үчүн жолдорду оңдоо маанилүү. Быйыл Чолпон атанын 50 жылдык юбилейи болуп атат шаардын түптөлүшү боюнча. Ошол боюнча да бир аз кайрылуулар бар. Туристтик сезондо бизде баягы киши көп болгонуна байланыштуу туристтердин агымы чоң жол бир эле жолубуз бар да, ошол жолдо тыгын көп болуп атат. Жөө жүргүнчүлөргө бир аз кыйынчылык болот. Ошол маселеде альтернативный жол куруу боюнча баягы ички жол эмес, туристтер ичи менен айланма жол куруу маселесин бир аз көтөрүп атат. 2 жыл болду. Суу маселеси чечилбей жатат. Келгенде жалдырап келесиңер, көзүңөрдү жалдыратып. Өткөрпөйүп койгула, ачы, антип койгула, ачы, минтип койгула, ачы деп. Мына жетегибиздин Жомбулак айылы. Ошондой эле вопрос Тоң район Баканбаев айылында, Каржы сайда, Кызыл сууда. Берген суулар, берген акчанын баарын ирети менен бат-баттан бүтүрбөйсүңөрбү? Тандаган фирмалардын баары Кудайдан жол ачкан фирмалар. Же иштебейт. Өкмөт кишине мобилдүү жооп берип койгулачы, пожалуйста. Бирдеме десең зам министр жооп берет. Мындан кийин министрдин колу жок, башка каттарды кабыл албашыбыз керек, урматтуу төрага. Жаан чачын көп жааган мезгилде кооптуу аймактарда дамбаларды куруу суу ташкындарынын алдын алат. Сак районуна караштуу Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн Орто Сай айылындагы маселеси боюнча көтөрдүк. Бул дамба куруу маселеси не дегенде ал айыл Орто Сай айылы Көк Арт дарыясынын жээгинде жайгашкан өтө кооптуу жерде. Жаан чачын көп болгондо, суу көбөйгөндө мындай жеп азыр айылга жакындап калды да, ошого дамба курууга зарылчылыгы бар.